Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, саламатсыңарбы, урматтуу достор. Бүгүн кыргыз адабияты сабагынан экинчи сабагыбыз, 4-чейрек окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. Бүгүнкү биздин сабагыбыз Мурзабек Тойбаевдин Жоронун жоруктары деген аңгемеси жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгү, ошондуктан Жоронун жоруктары деген бул өзү 3 актылуу комедия сахнага ылайыкташтырылган. Ошонун биринчи акты менен бүгүн таанышабыз. Андыктан сиздер сабакка даяр болгон болсоңуздар, биз сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбызда мен дале болсо Жоронун жоруктарын сиздерге окуп беремин. Анткени бул дагы сиздердин окуу китебиңиздерде жок. Ошондуктан онлайн түрдө угабыз. Уккандан кийин тиешелүү суроолор берилген, ошол суроолорго жооп беребиз. Эгерде сабакка даяр болгон болсоңуздар, анда мен бул комедиядагы жалпы катышуучулар жөнүндө айта кетейин. Жоро бул бала, демек ушул Жоронун жоруктары жөнүндө аңгеме. Апасы, атасы, Мелис, Мира булар Жоронун классташтары. Милиционер, жылкычы, карыя, жылкычынын атасы пенсионер, Алмадай, жылкычынын аялы, Жоронун биринчи түгөйү, Жоронун экинчи түгөйү. Эгерде сиздер даяр болсоңуздар, анда биз сабагыбызды баштайбыз. Окуя бүгүнкү күндөрдө өтөт. Биринчи акт. Интермедиялык көшөгөгө атырылып качкан азоо тайды кубалап келе жатып, мойнуна укурук сала баштаган атчан жигиттин сүрөтү тартылат. Алыстан созулонгон жылкычынын ыры улам жакындаган сайын катуулай берип, даана угулат. Ошол замат чуркап бараткан аттардын дүбүртү ал ырды басып жоготот. Музыка, пантомимонун фонунда тилек жөнүндө ыр аткарылат. Жоро ырдап жатат. Жыйырманчы кылымдын колум бусу болсом дейм, элдин иши үчүн мен эпсиз күчкө толсом дейм, тайгак жолдо, тар жолдо тайгаланбай бассам дейм, бут тие элек чокуга өз атымды жазсам дейм. Канча жүрсөм талбастан кайра мутум арыштайт. Карта менен компасым жетер жерим аныктайт. Бир ачылыш жасайм деп ак тилегим калышпайт. 20 кылымдын колум бусу болсом дейм. Элим үчүн мен иштеп эпсиз күчкө толсом дейм. Бут тие элек чокуга өз атымды койсом дейм. Интермедиялык көшөгө ачылат. Азыр айылдын көчөлөрү көз алдыбызга элестейт. Асман ачык. Фондо кыркалай кеткен ала тоо, Жоронун үйүнүн верандасы, чоң, шашке убак. Бак дарактагы кубулжуй сайраган куштардын үнү. Апасы келет, эки колуна эки чака суу. Ал чакаларды жерге коюп, чарчаган түрдө үшкүрүнүп, скамейкага отурат. Ошол замат экинчи тараптан атасы кирип келет. Ол да кургурум-ай, сен сууга дагы бардыңбы? Үйдөгү магнитофондон кулактын кужурун алган стилдүү музыка абдан каттуу угулат. Терезеден кишинин түңүлдүрүүчүдөй бобоңку кошулуп, киркиреп ырдаган үн, ушул жагымсыз үндөр арасында пистолеттердин атылган тарсылдактары даана угулат. Атасы башын чайкап өкүнүч менен: "Апасы, көрдүңбү? Сен суу ташы, теги торпоктой болгон үйдөгү уулуң корулдап-шорулдап түшкө чейин уктап, анан туруп концерт угат экен. Да, укса эмнекен. Балаң ыржандуу, музыканы жакшы көрөт. Анын эмнеси бар? Бул дүйнөдө ырды да жаман көрө турган жан болобу? Ушу дагы ырбы?" Карышкыр улуп мышыктар мияулашкондой. Веранда тарапка карап: "Ой, Жоро, тур жалкоо." Верандага кирүүгө аракеттенет атасы. Апасы болсо анын жолун тосуп: "Ойготпо баланы, уктай түшсүн. Ары жок уйкучу. Минтип түшкө чейин мамыкта мамырап жалкоолор жатат. Кечээ табелин көрдүм, колго алгандан уяласың. Дагы кайдагы бир атактуу саякатчы болчумун деп таантыганың кантесиң? Чыдап бүттүм, жетишет. Көрсөтөйүн." Курун алып үйгө бет алат. Атасы жолун дагы тосуп: "Сен эмне, жалгызыңды урмакчысыңбы? Педагогикага туура келеби? Газета, журналдар жазып жаткан окусаң,
үнүн көтөрө. Биздин конституция боюнча баланы урууга укугуң жок. Бала меникиби же башканыкы? Өз эшегимдин кулагын кессем койсом өзүм билем. Теңирден эркек бала тилеп алган өзүң эмес белең? Ошол Теңирден адилеттик жок. Маа бир акмакты буйрган. Алакандарын аспанга жайып атасы, мындан көрө бир кыз бергенде, анда деле наалымаксың. Бул батчакардын куулук шумдук кылык жоруктары үчүн кулак мурдун эчак кесип салып берүү керек. Бала болгон соң ойнойт, ар нерсени ойлойт, кыялкечтик кылат. Анын эмнеси жаман? Эмнеси жаман? Биздин Жоронун жоруктарын айтып, гараждагылардын баары күлүп жүрүшөт. Уялбай Омар аксакалды алдаптыр. Кайсы? Кеңсенин кароолчусун айтамын. Тоонун башынан нефт таптым дептир. Ал байкуш чал ишенип, өпкөсүн кышылдатып, тоонун башына араңдан зорго чыгыптыр. Анын артынан биздин шоопурлар жетиптир. Көрсө Жоро мурунку күнү чакага карамай алып барып, ошол чокуда булактын астындагы чуңкурга куйган экен. Булар барса ошол жерден мелтилдеп карамай чыгып туруптур. Ошентип өзүнөн чоң кишилерди алдоого болобу? Апасы коркуп кетип, апи, жыгылып майып болбогонуна тобо, колун шилтеп. Мындай жоруктар үчүн ага камчы керек. А сен болсо тоболойсуң, деди атасы. Апасы болсо жошуп, жалгыз балаңды ая, ачуу душман акыл дос. Атасы, менин ачууланганымды кайдан билдиң? Сен ага чаң жуктургуң келбейт? Ал болсо аныңдын түшүнбөгөнүнө күйөм. Балабыз турмуштун ысык суугун көрбөй, татаалдыгын сезбей, жашоону оюнчуктай көрүп жүрөт. Береги кошуна Мелис деген баланы карачы. Жашы да тең, отличник окуйт. Бир да төртү жок экен. Иштегеничи Азамат каникулуна тараар замат биздин гаражга чуркап келип, машинелерди чукулдап айдаганды үйрөнүп жүрөт. Коңшу жактан баланын ырдаганы угулат. Баарына убакыт табат. Бак тарапты көрсөтүп, уктуңбу? Үнү кандай жакшы. Композитормун деп мактанбайт. Үй ичинен магнитофондун үнү кайра жаңырат. Мелис ырдабай токтоп калат. Магнитофон да токтойт. Мелис кайра ырдайт. Жоро магнитофонду кайра кыйкыртат. Мындай өчөшүү дуэли нече рет кайталанат. Апасы менен атасы улам баштарын буруп, бак жакты бир, үй жакты бир карап угушат. Апасы Мелис тарапка, жаагың жап болду, Кудайга шүгүр. Атасы болсо какшыктап, сазга бака бакылдатса, бул сайроодон уялат деген. Веранда тарапка карап, бүгүн менин ишим чачтан көп. Ошентсе да Жоро менен чындап сүйлөшпөсөм болбос. Кудай тилегиңди бергир, урушпай жакшы сүйлөшсөң, анан мунуңду унутпай ала кетсең, нарытан түйүнчөктү алып скамейкага койду апасы. Качан урушуп сүйлөшчү элем? Мен жөн эле айттым. Жалгыз болгон соң, ошо жалгызды кайра каттуу кармоо керек. Эпсиз эркелетип, тапканыңды тайыркаңдатып, оозуна кармап, айтканын койбой аткарып, өзүмчүл болуп калбагайлы. Койчай, антпейт, этпейт. Ана, Мелиске эчак мотоцикл алып беришиптир. Ал эми бизчи? Акылына келсин, алып беребиз. Акмак болуп чейинден чыгып кетиппи? Мен антип жаткан жокмун, апасы. Жакшы окуп, колуна кол, бутуна бут болсун деп жатам. Ачууланбачы. Сен эмне түндө сол жамбашыңдан жаттың беле? Сол эмес эле, опоң жамбашымдан жатып тургам. Менин тергегенди коюп, балаңды чакыр. Эртелеп бир сүйлөшө коеюн. Балам, бери кел. Ушинтип чачыңды желкеңе жеткирип алып, оюңа келгенде оттоп жүрсөң, максатың ишке ашпайт. Керелге ичке бошсуң. Кана пайдалуу бир иш бүтүрдүңбү? Жок, сөзгө чечен, ишке бечел деп сен айтса болот. Сенин колуңдан. Билем, деди Жоро. Өз акылым өзүмө жетет, эгер кааласам. Атасы болсо, кааласаң кантет? Кааласаң келет. Сен азыр эле адамдын буту баспаган тоонун чокуларына жол ачсам, анан өз атымды жазсам деген тилегиңди айттың. Сен ата-бабаларыбыздын абалтадан саякатчылар экенин, бабаларыбыз байыркы замандарда Эни Сайдан Ала тоого көчүп келгенин билет чыгарсың. Ата-бабанын жолун жолдоп, саякатчы болсом дегениң абдан жакшы. Бирок ар нерсенин өз убактысы бар. Ойдогонун баарын өзүнөн өзү орундалбайт. Аны орундатуу үчүн кургак сөз көп сүйлөбөй иш жүзүнө көрсөтүү керек. Дубалдагы сааттын согушу угулат. Колундагы саатына караган атасы, пай, туура 15 мүнөт кечигипмин. Сени менен сүйлөшөм деп. А сен болсо убакытты баалабайсың. Скамейкадагы түйүнчөгүн унутуп, шашкан бойдон чыгып кетет. Апасы бир аз баласына карап туруп, уктуңбу балам? Атаң сага кандай гана акылдуу сөздөрүн айтты. Атаңкы жөн, көрүп жүрөсүң го. Атаң Куданын куттуу күнү таңдан кечке жумуш кылат. Баары жалгыз сен үчүн. Сен биздин жалгызыбызсың.
Негедир каңырыгы түтөп, башын чайкап, көзүнө жаш алып, Жорого карап, жалгызым, айланайыным, каралдым. Жоро болсо жароокерленип, апа, койчу эми, мен атамды угам, сыйлайм. Бирок кээде кандайча ушундай болуп калганын өзүм да түшүнбөй калам. Ошого уялам, анан кечке эле уяла беремби? Уятты мага ким коюптур деп кайра оюмдагыны кылам. Апасы толук түшүнбөй, жакшы балам, жакшы. Ата энеңдин айткандарын укканың жакшы. Ошентип үйгө кирип кетет. Жоро болсо өзүнө, ооба, жакшы. Мен жаман жигит эмесмин. Ошо замат түрүн кайра өзгөртүп, үнүн көтөрө кыйкырат. Мен кандайча жакшы боло алдым. Ошондой эле азаматмынбы? Жок, ой кыялымда ошондоймун. Жок, шашпай тургулачы. Жоронун ким экенин сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө мен силерге көрсөтөмүн. Атам туура айтат. Ар нерсенин өз убактысы бар. Ооба. Менин убактым келди. Музыка, Жоро ырдайт. Эй балдар, дубалдагы картаны карасаңар, көз ымдаган көп өлкө оту жанат. Кана силер барууга жарасаңар. Өзүм барам, жүрөгүм турат самап, алга тарт, кемем сүзүп баратат. Корабльдар кетишет жээктен ары, эскадрам жөнөйт менин дагы. Унутпай көрөм түшүмдө сени, ах апа, ойготпо мени, ах апа, ойготпо мени. Оюмду токтотуп капалуу дем алат. Үйдөн апасы көйнөк алып чыгып, уулунун ырын кубанып угуп турган. Алаңгыча апасы, колкомду, кош бөйрөгүмдү кошо чабайыным, сенин класстан класска калбай көчкөнүңдү куттуктап, береги көйнөктү алып койдум эле. Көйнөктү берет. Карачы, кандай татынакай көйнөк. Жоро болсо көйнөктү көрүп, тырчып, эриндерин чормойтуп, акпы? Ак көйнөк азыр мода эмес. Кече журналдан көрдүм. Варшавада мындайды эч ким кийбейт. Эгер мындай көкүрөк бетинде короздун, аркасында тоту куштун, анан кооз гүлдөрдүн сүрөтү болсо кеп башка эле. Көйнөктү апасына берип, менин атам жыйналышына кийсин. Ышкырып гитара ойной баштайт. Апасы актанып, ачыгыраак, гүлдүү, корозу барын издеп көрөйүн, балам. Жоро болсо, тоту кушу дагы сөзсүз болсун. Ал болбосо пил болсо деле мейли. Же оозун ачып аркырап турган арстан, же крокодил болсо андан сонун. Арстанды туурап арылдайт. Арр! Апасы, ай койдум. Издейин, балам, издейин. Баса, атаң бу түйүнчөктөгү тамагын унутуп кеткен турбайбы? Алып барып берип келе койсоң, атаң сага ыраазы болот. Жанагылардын баарын кечирет. Скамейкадагы түйүнчөктү берет. Жоро болсо, койчу апаке, керек болсо келип өзү алып кетет. Болуптур барбасаң. Сен музоону суугар, мен өзүм алып барып келейин. Жоро болсо кымырабай. Кичине ойнойун, анан суугарам, жумур кургап өлбөйт. Музоонун мөөрөгөн аянычтуу дабышы угулат. Апасы болсо Жорого, бар, суугар. Көрдүңбү, акыктап турат байкуш. Түйүнчөктү алып верандага кирет. Жоро болсо өлбөйт. Кыйынчылыкка ушу баштан көнүксүн. Апасы бир колуна чаканы, экинчи колтугуна түйүнчөктү кысып, бак тарапка жөнөйт. Артынан, ушу сен апа, бекер убара болосуң. Чыдамкайлыкка бала күндөн үйрөнүү керек. Апасы болсо кайрылып башын чайкап, сениңче сага деген тамак бербөөм керек экен да. Музоо деле сендей бала бакпаса чоңойбойт. Ай, акыр замандын балдары, ай! Чакасын көтөрүп чыгып кетет. Жоро болсо күлөт. Музоого теңейт имиш. Каргага теңелген газдын буту сыныптыр. Музоо ким, мен ким? Ышкырып, ойноктоп, гитараны чертип, ой тобону ырдап бийлейт. Жага алмай деген жапан куш, жар ташка барып конгон жок. Жарпымды жазар тең курбум, ой тобо деги жайлообуз бирге да болгон жок. Кыргыйык деген кыран куш, кыр ташка барып конгон жок. Кылыкташ менин тең курбум, ой тобо деги жайлообуз бирге да болгон жок. Колумда кичине бир томдук китеби бар. Мира келет. Мирада көңүлдүү, ырга кошулуп ойноктоп ырдап бийге түшөт. Саламатсыңбы, Жоро? Кубанычына чек жоктой жадырап күлүп, саламатсыңбы? Мира көңүлсүз. Мен сени кубандырганы келген жокмун. Эмне болуп кетти? Биздин класс бүт бойдон 5 күнгө борборго бармай болдук. Туристтик путевка менен. Ура! Гитараны көкүлөтө көтөрөт. Биздин класс бүт
Senden başkası. Жоро болсо дагы жылмая. Түшүнгөн жокмун. Сен эмне дедиң? Биздин класс бүт барат. Сени тизмеден чыгарып ташташты. Кошулбай калдың. Жоро болсо кыжыңдап, мениби? Кошпой коюшту. Ким ошенткен? Мен канча таламыңды талашсам дагы укпай коюшту. Алардыкы туура. 3төн башың чыкпайт. Анан дагы парникте иштөөгө бүт класс келсе, жалгыз сен барбай койдуң. Ошондо мен эч кимге көрүнбөй үйүнө чуркап келсем дагы жок экенсиң. Жоро болсо үтүрөйүп, кыйкырбайсыңбы? Мен тиги ит мурундун ичинде эле отургам. Улуу саякатчы Колумб жөнүндө китеп окуп отурган. Мира болсо жашын сүртүп, мен билген жокмун да. Мени барсын деп ким айтты? Агайбы? Мени барбасын деп ким айтты? Агайбы? Жок. Биз парникте иштегенибиз үчүн сыйланганыбызды айтышканда Мелис тура калып, түз эле Тынаев Жоро иштегени жок. Ошон үчүн ал борборго эмне үчүн барат деди. Агай баарын карап туруп, класс чечсин, кол көтөргүлө деп айтты. Анан мен, эгерде Жорону кошпосоңор, анда мен да барбайм десем, Мелис болсо, ал бүт классты уят кылды. Биз класс үчүн иштеп путевка таптык. Ал эми ал үчүн байга иштегенсип биз иштей албайбыз да, деди. Ушул сөздү укканда Жоро кычып, ошенттиби? Деп тиштенди. Шашпай эле турсун. Акесин таанытып желин чыгарып коеюн. Көптөн бери менден көрөй эле келе ал. Мира болсо анын сөзүн бөлдү. Жок, сен Мелиске тийбем деп убада бергин. Болбосо мен сени менен сүйлөшпөйм. Болуптур, макул. Эгерде өзү баштап кол салбаса, мен ага тийбеймин. Силер качан жөнөйсүңөр? Мен барбаймын, мен баарын айтып койдум да. Жоро болсо анын сөзүн бөлдү. Айтканың түшүнүктүү. Бирок сен барасың, кайра келгенде мага бүт төкпөй чачпай айтып бересиң. Мен аларга бирди көрсөтөм, эстеринен чыккыс кылып. Жок, оңолом деп мага убада бермейинче мен эч жака барбаймын. Айтканым айткан. Жоро болсо ага күңкүлдөп, убада. Мелиске тийбейм. Дедимби? Сага дагы эмне керек? Мира жайлап түрүн өзгөрттү. Мен сага китеп алып келдим. Алишер Наваинин поэмалары. Мен бүгүн Колумбдун саякаттарын кайталаймын. Аны мен каалабайм. Улуу саякатчыны түшүнбөйсүңөр да, түшүнсөңөр каалайт элеңер. Китепти сунуп, мага ушул Фаркат менен Ширин поэмасы абдан жакты. Жоро китепти алып көрөт. Кечээ түштө биз жумушчуларга арнап концерт бердик. Мен ырдадым, кол чабышты дейсиң, роза гүлүн тартуулашты. Мелис Василий Теркин поэмасынан бир главасын жатка айтып берди. Жоро болсо анын сөзүн жактырбай, Мелис эле дейсиңер. Эх, бокстан уруп чыксам. Мира көшөрүп, оба, сен ошентип эле көрсөң, чекесине да чертким келбейт. Мелисти мен сөз менен эле жыгамын. Ошону койчу, отличник имиш. Дагы Галапагос аралдарын билбейт. Ха. Галапагос деген Тынч океандагы чоң таш бака аралдары. Ха. Гитарасын чертип ырдап бийлей баштайт. Эй, пираттар, каракчылар, көтөргүлө парусту. Көрсөтөбүз укмушту. Деңизди көр, толкун жайнайт, шабал көздү сайгылайт. Эй, пираттар, каракчылар, көтөргүлө парусту. Ырын токтотуп сыртка карай. Эй, Мелис, бери кел. Салам алейкум, досум. Мира чочуп, сен эмне шыбырап? Тийбегин ага. Жоро болсо Мирага көз кысып, жөнтөр Мира. Колуна футбол тобун көтөргөн Мелис келет. Саламатсыңарбы? Жоро Мелиске карап, Мелис, мен сени биздин мектеп боюнча, атүгүл бүтүндөй район боюнча мыкты окуучу деп дайым эле айтып жүрөмүн. Анан сен менин геологтордун тапшырмасын аткарып, силер менен бара албасымды кайдан билесиң? Мен эчтеке билбейм. Ошондой де, мен дагы бирөө өрдөктөрүн учуруп койгонго дебедимби? Муну жалгыз Мира гана билет. Мира таңданып, эмнени? Бали, сенин да эсиңден чыгып кеткен го. Менин парашют менен тоого ташташат. Геологтордун группасына кошуп. Машина өтүү үчүн тетиги тоо аркылуу жол салууга болобу, жокпу? Биз бир бийик чокуну изилдөөбүз керек. Ого бетер кызыгып, кыялданып, эгерде баар мен ойлогондой болуп чыкса, анда ал чокуга менин атым коюлат. Чокулардын баарына эле ат коюла элек. Айрымдары жөн эле баланча номердеги бийик дейик деп аталат. Бирок мен кечээ силер менен бирге парникте иштей албаганыма өтө өкүнөмүн. Документтеримди толтуруп калбадымбы? Сени ким орноштурду? Таякем. Менин геолог таякемди сен алигече билбейсиң. Алардын экспедициясы тиги. Мелис таң калып оозун ачып угат.
Мира сөзін бөліп башын чайқайды. Жоро, сен абдан көп сыр ачып қойдың оқшайды. Андан арқысын ұқпайын болып тұр емесе, Навайның кітебін жоғытпа, шығып кетеді. Мұны мен тоғы ала кетем. Кітепті чөнтөгүнө салып алат Жоро. Мелис болса, кечирип кой мени, билген эмесмин. Сен бизге эртерээк эскертип койсоң болмок экен. Жоро болса, шарт сигарет алып чыгып Мелиске сунат. Коштошоордо тартып калайлы. Кайра көрүшөбүзбү жокпу ким билет. Оор дем алып, иттей гана оорушу тапшырма. Мелис сигаретти алып, ишенип. Ырас эле келбей калсаңчы. Анда кандай болот? Жоро болсо Мелиске карап, өлгөндөн кийин деле сыйлай беришет. Ширеңке чагып Мелиске сунат. Мелис тартканды билбей күйгүзүп, жөтөлүп, элеңдеген бойдон сигаретти алаканына катат. Жоро Мелисти мактап, азаматсың, азаматсың. Сен бачым үйрөндүң. Эми мен сени мактап жүрөмүн. Мурдуңдан түтүн чыгарганды билесиң бе? Мелис, жок. Кулактан чыгаргандычы? Мына карап турчу, какап чакайт, майга сүткө. Космонавттар тамеки тартпайт эмеспи? Деди Мелис Жорого, сигаретти ыргытып. Жоро болсо ага үйрөтүп, кайран десе. Ал эми жанар тоолордун кыймылын изилдеген вулканологдор тартат. Ал ар кратерге туш келгенде жеңил дем алыш үчүн түтүнгө бала чагынан үйрөнүшөт. Илеп тартып, түтүндү тегерек кылып чыгарып, баса, силердин жөнөшүңөрдүн урматына кел бир бөтөлкө вино сатып алып, чоң кишилер айткандай шайтан мойнун сындырабыз. Мелис таңкалап оозун ачып турат. Менде 2 сом бар. Анда Мелис Жорого карады. Энеке бай, вино ичелик дейсиңби? Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Бирок бул жакшы өнөр эмес, Жоро. Тартипсиздик, шоктук. Жигит болсоң шок бол, шок болбосоң жок болгун. Сөөмөйү маанилүү көтөрүп, өмүрдү жыргап өткөрүү керек. Акмактык, турмушта сандырактык көп. Мына, мисалы кечээ 8 класстагы Алыбай Халил менен мелдеше кетип, бактын башына чыгышы эмне болду? Экөө тең жыгылып, биринин бир бутун, бири 2 бутун сындырды. Анда сенин оюңча, мен да кошо бакка чыгышым керек беле? Мына, сен дагы жарабаган ишти айтып отурасың. Жоро болсо анын сөзүн жактырбай, койсоңчу, силердики эле жараган иш бекен. Парникте иштейбиз деп коюшат, майда иш, майда. Мелис Жорого таарынды. Анан сен өзүң оозуң менен орогоруп, бизден качып жүрбөй өзүң эле келип жардам беришпейсиңби? Чатакташпайлы. Акча сунат. Дүкөнгө бар. Мен барбаймын, сен деле барбайлы кой. Сен барбайсыңбы? Барбайм. Мелдешесиңби? Азыр байке деп барасың. Жок, эр болсоң бардырып көрчү. Мелистин колунан топту жулуп алып, ха-ха-ха-ха-ха. Дүкөндү карай топту артынан чуркап жөнө. Топту каттуу тебет. Дүкөндүн витринасындагы айнектерин талкалаган добуш угулат. Ай хулигандар, бул эмне кылганыңар? Акмакчылык деген кыйкырык келаткан мотоциклдин үнү угулат. Мелис болсо коркуп, бул эмне кылганың? Дүкөндүн айнегин талкалабадыңбы? Жоро кантерин билбей дабдырай түшүп, мукактана. Сенин тобуң барып алып кел. Мелис, мен барбаймын, өзүң бар. Жаның чыктыбы, коркок? Экөө короздорчу аңдышып туруп күрөшө кетишет. Ит жыгылыш болуп барып, Мелис баса калып үстүнөн ныгырат. Жоро астында жатып, турсам өлөсүң Мелис. Туруп кое берип, кана күчүңдү көрөйүн. Жоро артынан чалып чыгып, башынан аттап, мына, мага каршы чыктыңбы? Желиңди чыгарып коем. Милиционерлердин ышкыры угулат. Мелис коркуп тура калып, качып чыгып кетет. Жоро элеңдеп кача албай калат. Милиционер келет. Терезени ким сындырды? Жорону колдон кармайт. Жоро, мен эмес, тетиги сындырды. Сахна караңгылай көшөгө жабылат. Урматтуу окуучулар, ушун менен биздин бүгүнкү сабагыбызга арналган бөлүк өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Демек, бул комедиянын биринчи бөлүгүндө Жоро, анын атасы, апасы, Мира, Мелис, милиционер аттуу каармандар кездешти. Эң алдыңдагы 3 каарман кездешти. Апасы Жорого болушчак, атасы болсо баласын тарбиялагысы келет.
Мелис болсо жакшы окуйт, а бирок Жоро экөө атаандаш. Тагыраак айтканда Жоро анын ийгиликтерин көрө албайт. Мира болсо Жорого жан тарткан анын классташы, милиционер эми жаңы эле аралашты. Эгерде окуялардын мындан аркы уландысы эмне болот деп турган болсоңор, Жоро дагы кандай жоруктарды жасайт деп турган болсоңор, анда биргеликте алдыдагы окуяларды болжолдуу түрдө аныктайбыз. Бул дегени, бул комедиянын кийинки бөлүгүндө окуя кандай уланышы мүмкүн? Өз оюңарды кыска жана түшүнүктүү жазгыла. Бүгүнкү датаны коебуз. Жоронун жоруктары аңгемеси деп жазабыз. Андан кийин ушул суроого өзүбүздүн жообубузду жазабыз. Мындан ары комедия кандай уланышы мүмкүн, кандай окуялар болушу мүмкүн? Сенин оюңча кандай таризде окуялар мындан ары өнүгүп өрчүп отурат? Албетте, өзүңөрдүн жазган бул оюңарды WhatsApp аркылуу кыргыз тили жана адабияты мугалимиңерге жибересиңер. Силердин оюңар менен таанышып чыгабыз, окуйбуз. Ал эми ушул эле сабактын кийинки бөлүгүндө канчалык деңгээлде силердин оюңар менен ал окуялардын жакындыгы бар, мына ошону дагы салыштырабыз. Андай болсо бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Силерге берилген бул суроону өз убагында жөнөтүүнү унутпагыла, эртеңкиге калтырбагыла. Силер менен кийинки ушул сабактын уландысында көрүшкөнчө сак саламат тургула демекчибиз.